Сокулук районунун селекция айылында келиндин мурунку жолдошу кулак мурдун кескилеп таң атканча кыйнаган, үрөй учурган окуя катталган. Ага алган жаракатынан улам 8 сааттык оор операция жасалган. Бүгүн биз келиндин жагдайын билүү үчүн ооруканага келдик. Саламатсыздарбы? Менин жанымда турган Асель айымдын апасы жана ошондой эле бир тууган агасы. Айтсаңыздар, азыркы абалы кандай? Азыркы абалы кызымдын биринчи күндөргө караганда жакшы болуп калды. Тамак берип атабыз, баягыдай эле кичинеден бөлүп блендер менен аралаштырып тамак берип атабыз. Врачтардын айтуусу боюнча эмеси жакшы болуп атат, анализдери жакшы чыкты да. Азыр менин жанымда карап атам кечээден бери. Анан негизи кезектешип карап атасыздар да, же жанында дайыма сиз болуп атасызбы? Жок, мен кечээ күнү эле кирдим, үстүнө ага чейин кире алган эмесмин, такыр аябай шок абалда болуп кире алган эмесмин. Анан кийин психиатрлар иштеп атышат биз менен. Не психологдор, а психиатрлар иштеп атышат биз менен. Ошо болгон кеп кеңештерин берип, сөз менен жардам берип атышат. Эже акырындан туруп басып калды да. Ооба, акырын туруп бастырып атабыз, бастырганга аракет кылып атабыз. Анткени жатып калса да моорекери булчуңдар иштебей калат экен да, көп эметпейчи, анан кийин бастырганга аракет кылып атабыз, жөлөктөй бастырып атабыз. Сиз Италиядан ошо кабарды угар менен учуп келдиңиз. Угар менен эле жакынкы билетти караштырып, батыраак учуп келгенге аракет кылып учуп келдим. Мындайды укканда мен Италияда отура алган жокмун. Азыркы учурда иштердин баарын сиз карап, ошолордун баарын баягы аралашып жүрбөйсүзбү? Анан сот иштери эмне болуп атат? Буга чейин 27-сентябрда кечээ күнү сот өттү. Ал иште экинчи иш боюнча каралган болчу. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма үйгүз толугу менен кошул. Зордуктоо боюнча, ал иш боюнча 8 жыл берилди. Бул иш боюнча еще документтер чогулуп атат, еще сот боло элек да. Сот болсо где-то дагы 1,5 айдан кийин болот го деп ойлоп атам. Пока ошо иш процесси жүрүп атат да. Токмокто да ушундай случай болгон. Ал да Асель деген кыз, аны дагы бирөө зордуктаганга аракет кылып, анын байкеси келип, ошол эки зордукта кыла турган кишини, аракет кылган кишини өлтүрүп салган болчу да. Мен ойлойм, анын ордунда болсом мен деле ошентип эметмин да. Мындай айвандарды жоготуш керек да. Мындай айвандар баспаш керек жер жүзүндөчү. Просто мен биякта болбой калдым, ошон үчүн эле ушундай болуп калды го дейм. Анан биякта болсом кичине жакшыраак карап, жакшыраак забота кылып турмакмын да, жакын болуп. Бирок карындашымды экөөбүз мамилебиз аябай жакшы кичинекейибизден бери. Мен карындашымды Италияга чакырып, бияка келип иштеп, үй сатып ал деп 3,5 жыл жүрүп кетти Италиядачы. Италияда 3 жумушта иштечи карындашым. Бир кемпирди карачы, ит менен прогулка кылчы, 3-үчү жумушу ресторанда посуда жууп иштечи. Ошентип күнү түнү иштеп атып, квартира алган болчу да. Квартира алып, аякта ремонт кылып, балдарын өзүнө алып, школго берип, кичинекей бизнес ачып бияктан. Ошон бүт байкуш өзү тартаткан болчу да. Өзү тартып, балдарыма барам деп, ошон бүт жазып эметип атса, жакшы эле жашап атса, тез өкүр келип, ушундайларды кылып салды да. Буга чейинки жагдайларды мисалы кабардар болуп угуп келгенсиз да, ошондо өзүңүз күйөө балаңыз менен сүйлөшүү аракетин кылдыңыз беле? Андай далай болгон. Мен дос балдар менен барып, аны эсине келтирип, канча жолу андай нерсе болду. Биякта Кыргызстанда жүргөндө деле
карындашым чалчымага ушундай проблема болуп атат, келиңизчи деп. Мен барып сүйлөшчүмүн тиги менен. Сүйлөшүп кайта кичине коркутуп тынчтанып калчы где-то жарым жылдай, анан кайта өзүнүкүн баштачы да кайтачы. Бала тараптан эч кимсе келген жок, эч кимсе кайрылган жок, даже кечирим сурап да чалып коюшкан жок. Ноль реакция. Анан кийин неберелериңиз боюнча айтсаңыз, азыркы абалы кандай? Эми Кудайга шүгүр, кичинекей неберем, 10 жаштагы неберем 4 күн сүйлөгөн эмес. Өзүңүздөргө интервью бербедим белем. Анан кийин мышыгы бар болчу, мышыгын алып келгенде ошо сүйлөп, анан кийин психологдор келип иштешти. Ошондо өзүнө келип сүйлөп атат. Ал кичирээк эмеспи. Анан кийин чоң 16 жаштагы неберемдин акыбалы оор эле, дагы эле оор эле. Эки кулабы тең жок. Мурду, анан бетин бияк части жок. Сиз өзүңүз көрдүңүзбү? Бияктары тилинген. Беттери бүт тилинген. Мойнунда да бир порез бар. Бияк аябай узун порез. Анын бүт билбейм, восстановление кылыш үчүн көп эле убакыт керек го депчи. Акча каражаты да керек болуп атат да. Тиги 4 түн врач Микаэл Б менен сүйлөшкөндө неме дейт да, бир жеринде да бир тамыры жок деп маалымат түштү да. Мен врач эмесмин, аны мен айта албайм да. Анан кийин денесин бир жеринен алып, ошону улаштырып тигебиз деді да, бир тамырын. Ошондой өтө татаал операция турат, алды да дагы көп. Буга чейин маалымат тарабады, түрк баягы докторлору келип, атайын пластический хирургдар операция жасашат экен, бекер депчи. Кандай деп атышат? Канча каражат кетет деп атат же чындыгында баардыгын бекер жасашат бекен? Ал түрк врач келген болчу, ал соц тармактардан көрүп эле өзү эле чуркап келиптир биякачы. Андан кийин ал пластический операциясына жардам берем деп кетти да. Но пластический операцияда ага чейин дагы бир 3 операция бар да. Ал реконструкция деп коет экен да. Ал болсо молеки хрящтарды бүт барын мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, могу каркасын кылып берет экен да. Мурдунун, кулагын бүт мындай каркасын эметип берет экен. Андай врачтар Турцияда биздин клиникада жок деп айтты да. Ал врачтарды биз башка клиникадан чакырышыбыз керек деди да. Анан кийин ал врачтар бекер эмес деди да. Кече күнү мага счет фактураны жиберишти. Ал счет фактурада $45,000 деп жазылып турат. Это ориентировочно дейт да. Бул жеке эле Плюс-минус. пластический операцияныкы же реконструкция? Жок, ошо реконструкцияныкын айтат да. Реконструкциясынын баасы ошондой где-то 45 миң болот деп атышат. Анан айка учуп барганы, жанына бир сопровождающий киши коюш керек, переводчица жалдаш керек, аякта жашаш керек, дорогостоящий медикаменттерди алыш керек. Анын бүт уже биздин мойнубузда болуп калат экен да. Только эле ошо реконструкция операциясына $45,000 керек экен. Анан негизи ошол врачтар эмне деп атышат, органдары боюнча ошол мурду кесилген, мисалычы, кулагы, ошолордун баардыгын мындай сөөк кийимчектерин кантип тургузат экен, ордуна келтирсе дегеле болот бекен ошолор боюнча? Эми аны бияктагы врачтар хрящтарын лобный частька бияка катып коюшуптур. Мурдунда ошо кезилип калган хрящтардычы, они потихоньку приживаются дейт. Ошолорду алып чыгып, анан бияктарына кайта түздөйбүз деп атышат да. Анан кийин бияктын айтымы боюнча да. Турецкий врачтар алар айтат, могу кабыргасынан хрящ алып, анан кошобуз деп атышат да. Канча каражат топтолду? Анан негизи мындай болжолдуу түрдө канча сумма керектелет? Азыркы убакта плюс-минус $10,000 топтолуп калды. Болжолдоо боюнча эми счет фактурада жазыптыр $45,000 депчи. Анан плюс расходы на медикаменты, трансфер, проживание, услуги переводчицы, услуги там медсестер, анын бүт где-то плюс еще 30 000 болот го деп ойлоп атам да. Плюс-минус это еще ориентировочная сумма да, мындай толук сумманы айта албайт экенбиз. Да. Ориентировочная сумма плюс еще 30 000 да. Ушундай болот го деп ойлоп атам да. Адамдар көп чалуулар болуп атат. Эмнесинен жардам берели деп, каянан жардам берели деп көп кишилер М-банк ачканбыз.
ошол жака көп кишилер салатышат. Кыргыз элиме чоң рахмат. 1 сом болсо да, 7 сом, 5 сом болсо да, кээ бирлери 1000 сом, кээ бирлери 5000 сом ошолорун бүт салатышат. 1 тыйын болсо да салатышат, кыскасы. Чоң рахмат. Кыргыз элимден айлансып болот. Элим аябай жакшы ушундай оор кырдаалда бизге жардамдарын, колдон келген жардамдарын көрсөтүп атышат. Көчөдөн мени таанып эле, көчөдөн эле ошо кызыңыз жакшы болуп кетсин деп сөз менен да жардам берип атышат. Ошол мени аябай көтөрүп атат да, жалгыз эмес экенимди сезип атам. Элиме рахмат. Damarda hasarlı bir doku varsa. Буга чейин интернетте Асель Ногойбаевага туркиялык дарыгерлер пластикалык операция жасайт, ал тургай дарыгерлер кызмат үчүн акы албайт деген маалымат тараган. Туркиялык дарыгер Микаил Сүрер 3-чү этаптагы операция гана бекер жасалат дейт. Ben öncelikle Asel kardeşimize Allah'tan şifalar diliyorum. Аселдин сакайып кетишин каалайбыз. Бул кабарды угуп абдан жаман болдум. Ага колдоо көрсөтүп жаткан кыргыз элине ыраазымын. Аселге жасала турган операциялык процедураларга жалпысынан 1 жыл керек. Жакын арада 3-4 операцияны пландап жатабыз. Буюрса, баары ийгиликтүү өтсө, 3-4 операция менен калыбына келет деп ишенип турабыз. Биринчи этапты түшүндүрүп берейин. Алгач Аселдин угуу, аба жутуу, жыт сезүү функцияларынын тамырларынын канчалык деңгээлде бар экенин, алардын жандуу же жансыз экенин жана иштөөсүн тактоо керек. Аселдин кабыргасынан кемирчек алынып, колуна тагылып өстүрүлөт. Өсүшүн 4 ай күтөбүз. 4 ай аралыгында организм кемирчектерди кабыл алып өсүшү керек. 4 айдан кийин өскөн кемирчекти кесип алып, кулак мурун жасайбыз. Мындайча айтканда, Асел өзүнө өзү донор болот. Бул экинчи этап. Андан кийин 6 ай күтөбүз. Бул аралыкта чапталган кулак мурунду организм кабыл алышы керек. 10 айдан кийин 3-чү этап башталат. Бул эстетикалык операция деп аталат. Анда беттеги тырыктарды билинбегидей кылып сулуулайт. Ушул 3-чү этаптагы операцияны бекер жасайбыз. Асел айымдын кулак, мурун, моюнунун кандай кесилгенин коомчулук көрбөгөн соң ар кандай ойлор айтылышы мүмкүн. Мен анын келбетинин кандай кесилгенин көргөнүм үчүн толук калыпка келтирүү кыйын деп айтам. Кулак мурду терең кесилген. Колдон келишинче Туркиядагы мен деген дарыгерлерди чакырып, команда топтодук. Болгон аракетти жумшайбыз. Estetiğe getirebilmek. Hedefimiz bu. İnşallah 3 operasyonu bitiririz. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.